Бүгүн аябай жакшы күнү. Ушул биздин баатыр энелерибиз, Бүсадат энебиз, Акмамат атабыз эс алып атат 5 күндөн бери. Бул жерге мына кыздары Алмакандар, Гүлнаралар эс алып жатканын көргөнү келишиптир. Аябай жакшы күнү. Ушу энелер бейшенен таман астында дегендей. Ушу кыздары, балдар аман болсун, Кандай? Biz mana işlerden beri şu işler vakit gelip Alısko, Alay rayonunun Sarpmoğlu yerine Suğuz'un geliyor sanırız. Darlaganlar var жақсы ki. Mana canımızın oturganına Cumagül deyen kızımız massaj kılat. Ondan tışkar tandırga salat, parafin koyup, tuz kabinalar var. Көп процедуралар бар. Şu процедуралардан пайдаланып кышка өзүбүз мына бардыгына рахмат. Тамак өтө жакшы экен. Мына мен жанымда Балкенден келген дайчы отурат. Бияктан Оштон өзгөнө келгендер отурат. Şu көпчүлүк акын аркайдын биздин нерелесип бизге жаккан жери, бул жерде кароосуз калган өкүндүрөт да, мындайча айтканда. Биз мындан мурда дагы элтерден башка жерлерден келип аябаганда кызып кетишкен. Биз айтканбыз Аран район акимиятына, Аран райондагы администрациянын баарына үнүбүздү жеткизгиле. Кыргызстандын Ош областында эң бирден бир жалпы эл үчүн аябаганда чоң пайда көрсөтмөкчү чарбак тоңдоп берсе, мисалы үчүн Жыргалаң сыяктуу Жыргалаңга жырсыкырга бардыгын эле барганга кудурети жете бербейт. Мындай эмгектенген дыйкандар мал чарбасын заманбап ылайык жакшы ремонтундайча айтканда жакшынакыр ремонттоп берсе жакшы болмок да. Ооба. Шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Кышта ушунакана суук болот экен да, кышта. Кышта иштебейт экен, бул жазда эле сезондо иштеп калат экен. Биз мындан мурда да кайрылганбыз, азыр да кайрылып жатабыз. Биздин президентибиз, урматтуу президентибиз кандай эле көйгөй маселе болсо чечип берет. Садыр Жапаровго да ушу баатыр энелердин, Аксакалдардын, Жалал Абадтан, Оштон, өзгөндөн, Алайдан, Чоң Алайдан келгендердин баардыгын тең үнүнү жеткизип койсо дейбиз. Биз ушундай жакшынакыр шартын келтирип берет деп ишенебиз. Ушу баардык эле ушундай бизден кабар алып келген мынакей сиздерге дагы рахмат, мына балдарыма, кыздарыма да рахмат. Мына иштеп жаткан баардыгына ысыгына, күн соогуна тоң шарты болбосо дагы элдерди тартып